В Британии заговорила мумия. 3000 жыл мурунку мумияны окумуштуулар сүйлөтүп, ал кыргыз тилинде сүйлөдү деген. Бул видеону интернеттен же WhatsApp'тан келгенде көрсөңүз керек. Компьютерная томография показала, что у мумии отлично сохранились гортани и голосовые связки. Это позволило ученым создать трехмерную модель органов речи и воспроизвести голос жреца. Төлөй албасак өлөлүү деген Акылбек Жапаровдун парламентте айткан тырмакчанын ичиндеги бул учкул сөзү далай ушундай тамаша видеолорду жаратууга түрткү болду. Бирок бул сөз эмне жөнүндө болгонун түпкүрүн көптөр түшүнгөн эмес. Тескерисинче суроо көтөргөн Мадумаровду чукулаганын кайра баштады дегендер четтен чыккан. Бирок кеп Конституциядагы сиз менен биздин жөлөк пул, пенсия жөнүндө кепилдиктер тууралуу болгон. Кеп баягы өкмөт аткарбай жаткан 44-чү берене боюнча болгон. Анда мындай деп белгиленет. 44-чү берене 1-чи пункт. Кыргыз Республикасында улгайган, ооруган, майып болгон жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготкон, багар көрөөрүнөн ажыраган учурларда мыйзамда каралган тартипте жана учурларда мамлекеттин эсебинен социалдык камсыз кылуу кепилденет. 2-чи пункт. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардамдар мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Башкача айтканда, пенсионерлердин пенсиясы жөлөк пулдар 6800 сомдон ылдый болбошу керек. А бизде эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 1200 сомдо түзөт. Демек мыйзамда каралган акчанын 5тен 1 бөлүгүн гана өкмөт берип жатат. Анан муну кимдир бирөөнүн чыргоосу же талабы деп кабыл алуу туура эмес. Бул мыйзамдын талабы. Болгондо да баш мыйзамдын. Ошол талап аткарылбай жатканын айтканда, Акылбек Жапаров баягы учкул сөзүн айткан. Төлөбөсө өлөйлүбү? Төлөбөсө өлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле. Биз иштеп атабыз. Өлөсүңбү, жокпу ырас конституцияга, өлкөнүн эң негизги мыйзамына киргизилген соң ал аткарылышы керек. Албетте, аны аткарууга миллиардтаган сумма керектелет. Бийликтин ага чама чаркы жетеби, жетпейби башка маселе. Муну өзлөрү киргизип коюшкан. Популисттик менен жаңы баш мыйзам колдоо тапсын деген максатта киргизип коюшкан. Муну депутаттар ачык эле айтышты. Biz baş mizamды жазып аткан мезгилде популисттик менен же болбосо баш мизам жазылып аткан мезгилде алешемдик менен, шашылыш менен жазылып калгандыгы бул сокурга көз бүткөндөй көрүнүп калган. Баленин баары ушул жерден чыгып атат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Бүгүн андан дагы баш чоң болуп, кандай болуп атат? Баш мыйзамды аттап кетип атабыз. Баш мыйзамда жазылып турган мыйзамдарды тебелеп тепсеп, ары кандай түшүнүктөргө өтүп кетип атабыз. Ошондон улам ушундай нерселер келип атат туугандар. Эгемендүүлүк пайда болгондон бери Конституцияда бул норма мындай жазылган болчу. Шартка жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша айлыктар татыктуу болуш керек деген болчу. Бирок 2021-жылы Конституция кабыл алганда ура патриоттор коркпой эле жаза берели деген. Мунан төмөн болбосун деп. Буюрса алтын сатабыз, тигини сатабыз. Элге жаккан бул сөз. Эми 2 жылдан кийин биз ал жарабайт деген жыйынтыкка келдик. Ал болбойт экен, аткарыш кыйын экен деп. Буга түзмө-түз өкмөттүн башчысы жооп берет. Себеби мыйзамда ушундай. Анан бул жерде борбордук трибунада туруп колунан келбесе өлүп калайым деген сөз бул ошол сөз үчүн эле кетиш керек болчу. Аткарылбасам өлүп калайымбы деп. Качан укканбыз бул таракта болгонбу ушундай сөз? Сөз болуп жаткан 44-чү берене Конституция кабыл алынып, күчүнө киргенде эле иштеп башташы керек эле. Бирок популисттик менен киргизип коюшканын, муну дароо аткара албасын түшүнүп, бул берене тагыраагы жөлөк пул, пенсияга тийиштүү пункт кийинчерээк иштей баштайт деп Конституция жөнүндө мыйзамга минтип киргизип коюшкан. Кыргыз Республикасынын Конституциясы жөнүндө 5-бөлүм Конституцияны кабыл алуунун өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби 2 берене 3 пункт. Ушул мыйзамдын редакциясындагы Конституциянын 44-чү беренесинин 2 бөлүгү 2023 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Арадан бат эле 2 жыл өтүп, баш мыйзамдын дал ушул беренеси иштеп баштачу убак келип, аны аткара албасын түшүнгөн өкмөт 2 жол бар деп Конституциялык сотко беренени чечмелеп берүү үчүн кайрылышкан.
Конституциялык сот өкмөттүн кайрылуусун карап, бул 44-берене боюнча кытырыйлык менен чечим чыгарып берген. Кароонун жыйынтыгы боюнча Конституциялык сот Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 44-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялык укуктук мазмуну, пенсиялардын, социалдык жөлөк пулдардын жана башка социалдык жардамдардын өлчөмүн аныктоо, өлкөнүн экономикасынын абалына жана мүмкүнчүлүктөрүнө тике көз каранды болбой коюшу мүмкүн эмес. Демек, мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деген сөздөр менен берилген ченемдик жобо мамлекет тарабынан пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн-түз милдеттемеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдетти жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек деп чечти. Бир сөз менен айтканда Конституциялык сот болгону ушул багытты карманышы керек деп өкмөттүн эсебине чечип берип койгон. А эң төмөнкү керектөөчү куржун жыл сайын өзгөрүп, көтөрүлүп турат. Бул кетиште качан аны кууп жетет? Конституциялык соттун дагы бир митаамдыгын караңыз. Чечиминин 2-бөлүгүндө минтип жазат. Муну менен бирге Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жана министрлер кабинети социалдык камсыздоо чөйрөсүнүн укуктук жөнгө салынуусун ишке ашырууда Конституциянын 44-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялык укуктук маанисин кармануусу зарыл дейт. Ооз көптүргөн 30 жылдын ичиндеги биринчи эмес, 2-чи конституциялык соттун аябай каттуу соккургандыгы мамлекеттүүлүккө. Биринчи соккусу 10 жыл президенттик кылган Акаевдин мөөнөтү канча жыл болду десе 5 жыл болду деп жооп бергенде биринчи соккурулган конституцияга. Экинчи соккусу кечеки ушул өкмөт эгерде конституциянын ушул беренесин аткара албай калса, аткарбай койсо боло берет деп койду. Коркуп кетиптир. Эми урматтуу кесиптештер, мындан кийин ушундай бир прецедент пайда болду. Кайсы бир мекеме ишкана, мамлекеттик болобу, жеке болобу, аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, анда мен аткарбайм деп баш тартып койсо, конституция ошого жол ачты. Ошого уруксат берди. Эгер жалпыга билим берүү милдеттүү, кайсы бир мектеп мен ал аткара албайм деген болсо, ал мектеп аткарбай койсо боло берет деп койду. Же аскер кызматы баарына милдеттүү деп койду. Мен аткара албайм деп койсо, ага дагы эч ким тийише албайт. Уят болдук, урматтуу депутаттар. Аябай чоң уят. Бул менин талабым эмес, бул бүтүн Кыргызстандын талабы эмес. Бул конституциянын талабы. Мына караңыздар, биринчисинде ошондой деп жазат, экинчисинде, 2-бөлүгүндө жазып өтөт. Бирок ошону менен бир учурда дейт. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети аппарат кошуп бериңиздер. Мына жогорку кеңеш кийин мыйзамдарды, чечимдерди кабыл алганда дейт, Конституциянын 44-беренесинин 2-бөлүгүн эске алсын деп жазып койду. Юристтер отурасыздарбы? Түшүндүрүп бериңиздерчи мага. Мен түшүнбөдүм мисалы. Кыргыз тилин мыкты билген азаматтар болсо, мага түшүндүрүп жандырмагын айтып бергиле. Өкмөт дейт, эгерде куржунунда акчасы жок болсо, пенсиянын жөлөк пулду, балдардын жөлөк пулдарын төлөбөй койгонго укугу бар дейт дагы. Бирок жогорку кеңеш мыйзамды каттуу талап кылып ала бергиле дейт. Бул не деген чечим? Бул кандай конституциялык сот? Бул кандай позиция? Конституцияны ачып туруп 44-беренесин караңыздар, урматтуу депутаттар, бул жерде эч кандай талкуулай турган, же түшүнбөй калдым деген сөз жок. Мен сиздерге стенограмма үчүн айтайын. Бир күндөр келет. Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат. Чек.